Бүйір қызытқан суперфутболға асқана күндер қалды. Аға қатышу ниетін білдірген командалар қату даярдык үстүндө. Алардын бири кыргыз киносунун жана театр сахнасынын жылдыздарынын башын бириктирген актёрлор командасы. Даярдык Кудай буйрса жакшы деп ойлойм. Анткени эми бул мындай биз үчүн өтө серьезный матч. Ошондон биз жакшылап даярданып аракеттенип атабыз, Кудай буйрса. Ушул футбол сүйүүчүлөрдү, анан ушул спортту деле пропагандалоо ушул жагынан мага ушул мелдеш абдан жагат. Габриэль Гарсия, Аскарио, Маканаки деген бир Колумбиядан алып келген дарбазачыбыз бар. Ошол жигит дарбазада турат. Камчы Бартес ал да дарбазачы. Бирок камчы мурда чабуулчу болгондуктан көп убакта чабуулга кетип калат, өзү бар гол киргизип келет. Ошондуктан көбүнесе ошо Аскарды тургузабыз, Кудай буйрса. Игорь Кузнецов деген жигитибиз бар, мына жерде турат. Бул бизде сүрөтчү бул жигит дагы. Ошондуктан бул жигит коргонууда болот. Бокутио деген дагы бир жигитибиз бар, бул дагы коргоочу, бул дагы сүрөтчүлөрдөн. Марал Койчу Караева көрүп атасыздар, кетасынын жыртыларына карабай ойноп атат. Марал дагы негизинен Маралды ойлоп атабыз, коргонууда болот депчи, бирок Марал коргонууга калбайт, чуркап кетет астыгачы. Себеби былтыркы оюн болгондо өзүңөр көргөн болушуңар керек. Марал сөзсүз ошол астыга чуркап кетмеги бар да, унутуп калат да, элирип кетет. Эмоционалдуу аябай. Жанара Барманова, биздин Президент бомж фильминен көргөнсүздөр, Жанара дагы бул дагы коргонууда деп атабыз, бирок жарым коргоочу болуп, бул дагы астыга кетип калат да. Эмоционалдуу, себеби кыздарыбыздын баары теңчи мындай деп кеткенди жакшы көрүшөт да, аябайчы. Андан Жылдыз деген жаш актриса кыз. Анан биякта Асқат Сулаймановду көрүп атасыңар, бул жигит нападениеда гана болот. Чарчаганда артка келип кичине отуруп турат, анан кайра нападение барат. Арниис Кыдырмышев, Эркин Эгембердиев дейт жакта турат. Эркин Эгембердиев кыздардын машыктыруучусу. Ошолорго тепкенди көрсөтүп берип турат. Ошол мен өзүм болсо коргоочумун. Бул жылкы суперфутболдун негизги өзгөчөлүктөрүнүн бири жашыл майданда 5 кыздын ойногону. Мындан улам туйлаган тайды утуп алуу үчүн айымдардын да салымы чоң. Эми азыр топту алып пас бергенди үйрөндүм. Бир аз мынтип топту алып барып бул жакка тепкен, бул жакта туура тепкенди эң башкысы. Полузащитник эмесминби? Коргоп турам. Колуман келишти. Мынтип тебип аткан мезгилде неме бутка күч келет экен. Бул үчүн деген аябай чуркап, машыгып жүрүш керек экен да. Анан тепкенде топ катуу экен. Мындай тепкенде бутуң ооруйт экен да, абайлап теппесең өзүнүн да немеси бар экен. Кыз бала үчүн оор эле нерсе экен. Бирок мен ойлоп койдум, жакшы нерсе экен. Аябай жеңил сезип, өзүңдү мындай кандай десем, бага спорттун бир түрү менен машыгып атканыңда өзүңө мындай жакшы ден соолугуңа пайдалуу нерсе экен деп ойлоп калдым. Суперинфонун кубогуна катышуучу командалардын кээ бири атай машыктыруучу жалдашып, суперфутболго даярдык көрүп жатышат. Ал эми актёрлор командасынын капитаны Назым Индибайыровдун айтымында аларга машыктыруучунун кереги деле жок экен. Бизде тескерисинче машыктыруучу эмес, бизде мактоочу да. Ай азама, караңгыла дайыртөгө, ай азама деп биздин жигиттерге негизи мактоо жарашат, кыздарга да. Ошондуктан ар бир эл кол чапкан сайын, ар бир элдер ушуну мактаган сайын биздин жигиттер так деп жөнүнө элирип чуркап, эми камчы деле 127 кг менен чуркаш оңой эмес. Ошого карабай камчы Сарбаев футбол талаанын аркы башына барып, берки башына келип турат. Чында театр, кинодон колдору бошу болгон актёрлор суперинфонун кубогу. Аз да болсо алардын ден соолугун чындап алышына шарт түзгөнүн айтышат. Суперинфо көрүп аткандай достойно ойнойт деп атабыз. Ошончо киши, ошончо эл көрөт. Ошончо команда болот дегенде күчтүү командалар бар экен, уктук. Биримдик, спорт, тазалык, дене таза дегендей да баягы. Дени сак, жүгүнүп футбол, мисалы биз уккандан баштап эле ага чейин деле ойноп жүрчүбүз анча-мынча, бирок уккандан кийин кой намысты алдырбайлы. Бирок биздин балдар чынын айтканда эми көбү 30дан өтүп калды да. Алды 43тө. Анан эми көрөбүз. Чуркайбыз ба, биримдик болсо, ынтымак болсо, жеңебиз деп ойлойм. Ошол спортто баягы урушуп, талашып, анан сен кыйын, мен кыйын деген кереги жок. Биякта главный шоу болсо,
Суперинфо уюштуруп аткандай достойный болот го деп ойлойм. Айта кетсек, Суперфутбол 17, 18, 19 майда Дордой спорт комплексинде өтөт. Андыктан алдыдагы кызыктарды өткөрүп жибербеңиз.